Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы? Тартип сакчылардын тартип бузган айдоочулар менен күрөшүү уланууда. Бул апта спирт ичимдигин ичип, унасын башкарып кайгуулчуларга баш бербегендер туурасында сөз кылмакчыбыз. Назарыңыздарда өздөрүн мыйзамдан жогору койгондор туурасында сюжет. Бул айдоочунун болсо Кайгул милициясы Ахунбаев көчөсүнөн кармашкан. Алгач светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткендиги үчүн аркасынан ээрчип барып токтотушкан. Анан бул тартип бузгандыгы да Кайгул милициясынын унаасынын камерасына түшкөн экен. Анан мына сразу тартымдай дейм. Ордунан текшерүүгө алышканда айдоочу 1996 жылкы Адил Рыспаев аттуу бала спирт ичимдигине шек жаратып, тартип сакчылар аны текшерүүгө наркологияга алып келишкен. Тийиштүү текшерүүдөн айдоочу өтүп берди жана тартип сакчыларга баш ийип, бардык буйруктарын аткарып, суроолорго жооп берип жатты. Ne işin Пиво. Kaç yaşın 0,5. Текшерүүнүн жыйынтыгы да бат чыкты. Үйлөгөн түтүкчөсүндөгү суу агарып, ичкендиги тастыкталып, баары тең айыпына токтотуучу жайына сапар алышты. Унасы ичкери кирген соң бардык документтерге кол коюлуп, протоколдор толтурулуп, айдоочу кой берилди. Келем күчтү берип койбойсуң эми. Мыйзам Сен жакшы мыйзам чегинде эле эч переживать этпеле. Азыр сопротивление деп да өзүңө кичине Мен машина айдаган эмесмин да. жаман болосуң да. Машина айдаган эмесмин да, братан. Эмнеге күйүп атам ошондон. Хорошо, эми Айтып атам ошо машина айдаган бала үчүн. күлүчүңдү берип, мыйзам чегинде биз менен өтүп коюңуз деп сизден суранып атпайсызбы? Келиңиз. Сабагыла, уругула. Мен кылган эмесмин аны. Анткени башка бирөө айдаганда, братан, машинаны. Хорошо, башка бирөө айдаса деле сиз угушуңуз керек да бизде. Мен билем. Элеман. Машина ашып бересиң? Машина ашып бересиң? Жок бердим. Неге? Анткени башка бирөө айдаган машинаны. Онча киши эмне карап турат анда? Башка киши айдап. Ошол кишини качырып ийпан. Сен кандай качтың? Билбейм, братан. Иә. Машина айдалып чыккан машина кажа айдалып качып кетти. Кай качып кетти? Билбейм, ылдый качты. О, эмне болгон бала? Тетиги жакта дос баланын досу болчу. Болчу ошол айдап. Машина сеники? Иә. Машина Жок. сеники? Сеники эмеспи? Тайкемдик. Машина меники эмес. Руль анда чотурсуң сен. Ошо тайкемдики да. Бул айдоочуну Кайгул милициясы Дордойдун тегерегиндеги конуштардын биринде кармашкан. Албетте текшерүү учурунда спирт ичимдигине шек жараткандыктан наркологияга алып баруу керек болгон. Бирок айдоочу тартип сакчыларга баш ийгиси келбей, айдоочусу мен эмес болчумун деп каратып алдап туруп алган. Албетте анан эркелеген айдоочуга мыйзам чегинде күч колдонулуп, унаасына отурулушкан. Машина отурайын анда. Отуруп алып сатып. Мен дарымды алып берип коелу. Май отурайын, май үйүм айдап коелу, дарымды алып берип коелу. Мен дары ичип алайын. Артына. Май отуруп алайын. Артына отур демесе. Дарымды алып алайынчы. Мына, братан, момундай дары эсештө өлүп калбасам мына. Ишикти алып жүрөм мына. Хорошо, отуруп жүр. Уна меники эмес деген бала анан өлүп калам деп дарымды алып алайын деп айтымында өзүнүкү эмес болгон унаадан эмнегедир анын дарысы чыкты. Отурган соң да жол бою азыр өлүп калам деп дары сайдырып койгула деп барды. Айдоочу бала ичкери кирип да баш ийгиси келген жок. Уна меники эмес, айдоочусу мен эмес дегенден башкасын тартип сакчылар угушкан жок. Жок, эмнеге келдим деп айтсам. Басып бардым. Бар. Эмнеге берем айт айтсам. Мен мияка. Сен билмеген ат бересиз. Мирлан Фелеман бүт айтып берем, сурасаңыз. Акыл эсимде. Дагы суранып койду.
Байкем просто биякта бир зарылам машинада отурган тайкемдин машинасында. Ошол айдап кетип калган үчүн мен машинадан чыгып ал качып кеткенчи мен чыккан үчүн ал Магадасызбы? Магадасызбы шамам. Мен өз көзүмөн көрүп атам сиздичи. ошой эмес чойт. Кандай оюңуз үчүн? Мен сизди өз көзүмөн көрүп атам, машина магазинде чыкканыңыздан бери. Ошо мен башка бала чыккан менин оюмда. А сиздин оюңузда башка бала чыкты. Мен оюм эмес, мен көрүп атам да атам сизди. Мен деле билем машина башка бирөө чыкканын. Кантип билбей калайын. Каш басып турмачы. Рахметтен конуш болмосмун. Сага жакшы айтып болсун. Акыры 1994 жылы туулган Элеман Мирланов паспортун да берди. Текшерүүдөн да өтүп берип, анын жыйынтыгы менен ичкендиги да тастыкталды. Андыктан инспекторлордун шектенүүсү такталган соң, унааны айыпына токтотуучу жайына жеткирмей алышту. Наркологияда толтурат. Түш. Түш бе, Элеман. Ордан Элеманга протокол толтурулуп, унаасы камалып, өзүн болсо кой беришти. Мынтип анын баш бербегени ага жардам бербей, баары мыйзам чегинде аяктады. Машинекini азыр эле алдым. Кайгул милициясынын кызматкеринин токто деген буйругуна баш ийбей кете берген Subaru үлгүсүндөгү унаанын аркасынан тартип сакчылар ошол эле замат түшүшкөн. Алыс кетирбей экинчи светофордон анан алдына чыгып токтотууга үлгүрүштү. Вот купил. Купил что? Пиво. Пиво? Чего не останавливаешься тогда? Ну, я не видел. Как? Как не видел? Как ты ездишь? Есть документы? Да, Ну-ка покажи документы. это перевод. Перевод, да? Гражданин какой? Турции, да? Пакистанец. А, пакистанец. Зешан на вас. Да. Здесь живешь? Москву сразу. Все, мы вас отстраняем. Вы вон туда, пассажирское сиденье, садитесь. Сейчас водитель другой будет. Стоянка подъезжай. Как? Сейчас на наркологу поедем, потом на стоянку поедем. Хорошо, на, держи. Иди садись с той стороны. Тартип сакчылардын буйругуна баш ийбей кетип калган айдоочу Пакистандын жараны экен. Текшерүү учурунда спирт ичимдигине шек жараткан баланы анан наркологияга алып бармай алышту. Бул жактан бардык буйруктарды аткарып, текшерүүдөн да өтүп берди. Вот так 2 минуты ходу, хорошо? Что пил? Водка и пиво. Водка и пиво? Сколько пил? Один бутылка водка и... Сам выпил, что ли? Один бутылку? Нет, друзья неси. И пиво сколько пил? Один, да, банка. Банка. Здесь учишься или работаешь? Учиться. Учишься? Где? В Моке. МОК? Да. МУК? Какой факультет? Медицинский. Медицинский. Специаль какой? Хирург. Хирург? Медицинский. Текшерүүнүн жыйынтыгы анын спирт ичимдигин ичкендигин тастыктап берди. Өзү болсо отуруп алып Пакистанда кармалсаң кандай болот экенин айтып берип жатты. Там эта система такая, блин. А что делать тогда? Там только если это запах, да? Да. На это народ, это запах. Там это понимает, если она пьет или он Какие пьет, такое. санкции какие применяют, если алкогольное забыл? Не понял. Штрафы какие бывают? Ничего не штраф, там только благодарить чуть-чуть, и все. Бул айткандарына кызыгып кеткен тартип сакчылар анан ал жактан кармалдың беле десе жок дейт. Эмнеге десе атам полициянын чоңу дейт. Папасы начальник тройка. Начальник чего? Начальник. Там нет гаишник, там милиция какая работает. Полиция, да? Да, полиция. начальником полиции работает? Да.
А что нарушаете сами? Ну, сейчас это мне срочно дело есть, поэтому я это пью за рулем. Ну, и я это никогда не так, когда пью, только квартира сию, не за рулем. А где вы, отец, начальником полиции? Там Пакистан, В Пакистане? какой-то мой город, да? А, в Там городе? мой папа начальник там. Пакистанда жыргап жүрүп эми бул жактан кармалып жатат же бул жактан да кылыгын акча менен жашырып коеюн дегенби кайгылуу милициясына ордон бүтүрүп кое бойлобу дегенсип акча сунуштап да көрдү. Албетте бул өтүнүшү четке кагылып полициянын жетекчисинин баласын анан айыпына токтотуучу жайына алып барышты. Ичкери кирген соң бардык кагаздар толтурулуп, Пакистандын жараны болгон айдоочуга протокол толтурулуп, унаасы камалды. Ты же водитель, да? Как зовут? Эшигин жаап сал сразу. Мерседес үлгүсүндөгү унааны кайгылуу милициясы текшерүүгө токтотуп, иштерин аткаруу учурунда айдоочу спирт ичимдигине шек келтирген. Андыктан бул шекти тастыктоо үчүн балдарды наркологияга алып баруу керек болуп, унаасынын ачкычын сурашканда айдоочу жанындагы досу менен бирге тартип сакчыларга каршылык көрсөтүшкөн. Албетте бул алышуулары жарым саатка узап гана экөөнү тынчтып, наркологияга алып келүү мүмкүн болгон. 1991 жылы тулган Коңурбаев Марат Манасович тийиштүү текшерүүдөн өтүп берди. Ак халатчандардын буйруктарын аткарып, анын жыйынтыгы менен спирт ичимдигин ичип алгандыгы да тастыкталды. Наркологиядагы иш-чаралар аяктаган соң, анан унаасын айыпына токтотуучу жайына алып келишти. Бул жакка да алгач тартип сакчылар айткандай баш ийбестик көрсөткөн балдар тынч келишти. Унчукпастан унааларын киргизишип, тапшырып беришти. Айтсак, Марат аттуу айдоочунун жанында жүргөн досу алгач тартип сакчылары менен айтышып, өзүн юрист деп тааныштырып, баш ийбестик көрсөткөн экен. Азыр болсо анын унчукпай жашынып жүрүшүнө биздин камера себеп болгонбу же тартип сакчылардын түшүндүрүү иштери болгонбу үн чыгарган жок. Бирок айдоочу убактылуу гана тынчыптыр. Унаасын тапшырып жатып, тартип сакчыга бир тийип, биздин чыгармачылык топко да жаман сөздөрүн айтып жатты. Ты не снимай, ладно, дурачок. Жоқ, сен отыр жанына. Жоқ, отыр. Жоқ, жанына отыр. Марқы стеклосын жаздым ғой, байке. Жанында жүрүп тартип сакчыларга өзүн юристмин деп тааныштырган баланын да үнү чыга баштады. Алгач акырын келип биздин чыгармачылык топ менен сүйлөшүү аракетин көрдү. Анысы ишке ашпасын билип, анан сөгүнүп баштады. Что? Одет. Зачем? О чем? Говорить? Сопротивлялись, потому что не подчинялись. Айдоочусу тап берип, жанындагы юрист имиш досу операторду көздөй бир нерсени ыргытып, анан сөгүп койгондугун жөн калтырбай, юрист имиш баласын тарбия иретинде коомдук жайда сөгүнгөндүгү үчүн чара көрүп коюн чечтик. Айыпына токтотуучу жайынан чыгып кетип калабыз деген ойду көздөгөн балдарга анан тартип сакчылардын келип жоопко тартуусу күтүүсүз болду. Кыйындар чочулап кетишти. Успокойся. Ты что, дурак, блин? Позволяешь? Насчет чего? Я сөйлеушін. Оскорблять это. Кого я оскорбил? У меня все записано. Ну все оскорблять. Ты не имеешь права оскорблять. Мен заявление на халалтовый. Покажи, что ты? В суде покажи. Я тебе алдым. Нормально ведите себя. Заявление на Өзің жасына қайлы балакенсің, зачем оскорбляешь? Никто не Зачем? оскорблял. Лучше акырын тұрыр, зачем тебе? Надо что ли это? Акырын аккуратно. Бұл өзің жұмышы мұны құдағы. Ол алып ашылы ма? Пожалуйста.
Үйүнө кетчү балдар анан ички иштер башкармалыгына жеткирилет экенин уккан соң кайра тым-тырс боло түштү. Уш күрүшкөн бойдон тартип сакчыларын унаасына отурушту. Жолдо баратып анан эстерине келе түштүбү, унааны токтотууну суранып кечирим сурайбыз деп чыгышты. Бирок эмнегедир чыгып келип, намысы жол бербей койдубу, сурай албай коюшту. Юристмин деген кыйыны жалдырап карап отуруп кайра унаага кирди. Сүйлөшөм дейт. Не жөнүндө сүйлөшөсүз? Билбейм, өзүм не істеймін. Хорошо. Ал мен неме кийлигишпей эле койдум. Просто суранып атат да, байкечи. Анан просто бул да киши да мунун да эмесин желаниясын изволить этишибиз керек, туура. Жок, укпойн. Айтыңыз. Тебя как зовут? Я уже представлялся. Не, я забыл. Азиат. Азиат? Да. Очень приятно. Ты не обижайся. Можно не на камеру, просто тебе чисто по-людски, от души. Я не обижаюсь вообще никогда. Да? Да. Не обижайся просто и все. Руками Хорошо? не Я тебе просто говорю, от души. Не Что обижайся. хотел сказать? Но я не хочу тебе на камеру говорить. Я просто хочу с тобой чисто по души, от души поговорить с тобой. О чем хочешь? Без камеры. Без камеры. Без камеры я не стану с вами говорить. Вы понимаете? айтчы сөзүн камерага деле айтып койсоң, какая разница? Не, Жок, видеону алып атсам, мына катып туралы. Сөккөндү жакшы билген бала кечирим сураганды билбейт экен. Албетте бизге анын кечирим сурап коюшу эле жетиштүү эле. Ага кудурети жетпегенден кийин иш өз нугуна кайра түшүп, бул жолкусунда эми айдоочунун юрист досу наркологияга ичип-ичпегендигин текшерүүгө алып келишти. Oldu mu Raül Bekir? Sözünüzü gördünüz mü? Хорошо. Не так, а прям нормально, спокойно, как вот так, молодец. 1991 туулган Досифов Рамиль Рафинович дагы досундай болуп тийиштүү текшерүүдөн өтүп берди. Жыйынтыгы бат эле чыгып, анын спирт ичимдигин ичкендиги да тастыкталды. Рамиль, что пил? Спиртное? Ага, что? Пиво. Пиво? Бул иш-чаралар аяктаган соң Рамилди Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Че ты до сих пор обижаешься, что ли? Не обижайся, что ты? не обижайся, братец, что ты? Ордунан анан биздин арыз менен анын түшүнүк каттары алынып, Рамиль өздүк документтерин жанында жоктугуна байланыштуу бул жакта калды. Ал эми биздин чыгармачыл топ менен тартип сакчылар бул окуя балдар үчүн сабак болор деген ниет менен ишибизди уланттык. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.